Ош жана Жалал Абад облустарынан келген мээлөө аткычтар жоокерлери 36-30 аскер бөлүгүнүн мына ушул Машыгуу талаасында мындай күжүрмөн унаалар аркылуу ок атуу сабагын өтүшүүдө. Бул жоокерлердин арасында Назарбек Бостонов да бар. Ал 36-806 аскер бөлүгүндө мээлегич оператор болуп кызмат өтөп келет. Буга чейин 20 күн аралыгында теориялык окуудан өтүп, 3 күндөн бери Баткенде практикалык ок атууну үйрөнүүдө. Практика жүзүндө атып, өзүбүз колубуз менен кармап, өзүбүз октоп, баарын көрүп атып атабыз. Теориялык жүзүндө мындай эле окутуп, көрсөтүп эме кылган. Бул күчүрмөн унаадан аткан кызыктуу да башка эмелерге караганда. Алар башка автоматтардан атат. Бул жакта эми күчүрмөн унаа 2ден атабыз. Кызыктуу. Бурон 1, бурон 2, өз бутаңарга ок ат. Ата мекенге кызмат өтөөгө келген жаш жоокерлерди алдыда дагы көптөгөн сыноолор күтүп турат. Алар аскердик техникаларды жана курал-жарактарды кынтыксыз колдоно билүүсү зарыл. Практикалык сабактардын негизинде күчүрмөн унаалардан ок атуу көнүгүүлөрүн жана башка күчүрмөн окуунун предметтери боюнча көндүмдөрүн өркүндөтүшөт. Ар бир солдатка жекеден жалгыз үйрөтүлдү. Bundan кийин да бизде отделение башталат. Взводдун өзү курам менен өткөрүлөт. Андан кийин роталар башталат. Батальондо уже ученияларыбызда, машыгууларыбызда эч кандай кыйынчылык болбойт деп ойлойм. Потому что бул жерде жакшы үйрөткөн болсок, ал жактарда ученияларда так аткарганга бир жыйынтыкка келебиз. Ок атуу жетексиң, ана убасыңа. Иш жүзүндө өткөрүлүп жаткан сабактар учурунда жоокерлер ар кандай жаракаттарды алып калуусу да мүмкүн. Мындай учурда биринчи медициналык жардам көрсөтүүгө аскер бөлүктүн медайымдары да даяр турушат. Бизде жоокерлер көбүнчө теоретический окуп жүрүшкөн да, андан практический мындай жаракаттар анча деле болбойт. Если болуп калган болсо, биз биринчи помощту, биринчи жардамды көрсөтүп, андан кийин если тяжелый болуп калса, биз санчаска жөнөтөбүз да. Кол сынышы мүмкүн, перелом болушу мүмкүн да, көбүнчө основной бизде ошондой болот. Анан андай көп жаракаттар болбойт. Командирлердин айтымында жаш жоокерлер алгачкы бир айдагы өнүктүрүү курсунда үйрөнгөн өздөрүнүн теориялык билимдерин практика жүзүндө да мыкты аткарышты. Анткени күчүрмөн унаадан атылган октор бутага таамай тийип жатты. Нургазы Жайнаков, Чыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен району.